Alato Yaşıl Şiber turağımız, Akbakay bata bergen kubatımız, Kırıkçıra düngüretip tuğ götürgün, Aykol Manas kabılaner uranımız. Bir muştunga tüyülsök birin demey, ağa tuğan jerik jattap kimsin demey, ırısalı ıntımak güç birdikte, birigeli kırgızım, biz bölünböy, kılığınar çalagayım akıl sıyğız, yumuruңar kuradığı jasap kılmış, unutulmaz Han Manastın urpağımız, basıp ötkön tanjıralı kurut kılgız, jaratkandan uluu күндө surarыбыз, tınçıklasın atameken jurtlarыбыз, Gülnözünçü örük salı batkeneli ayrışıp jaratkango tuğanыбыз. Екатеринбург шаарындагы Дияр тойканасынын чоң залында Ару Дүйнө адеби клубунун Екатеринбург шаарындагы координатору Ыйык Тил жана Алыкул Осмонов атындагы төш белгисинин ээси Динара Асанованын Бал айынчы бактымды жашоомдогу аттуу китебинин бет ачар аземи болуп өттү. Сагмалыкка Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугунун жана Кыргызстан Урал диаспорасынын өкүлдөрү, ошондой эле калемдештери келип, куттуктоо сүйлөшүп белектерин беришти. Келген коноктор автордун өзүнүн окуусунда Бал айынчы бактымды жашоомдогу китебинин ырларды угушту. Авторго жакын санаалаш, достору, калемдештери чыгармачылык ийгиликтерди каалашты. Досум бар сатпаган, сатылбаган, кайгымды кубанычымды батыра алган. Бул досум эң баалуу калем сабын, сырдашсам күнү түнү балкып кайтам депчи. Кечени Эдиса Мамырова жетектеген Акшоола бийчилер тобу шаңга бөлөдү. Динара Асанованын калемине таандык бир нече ырларына обон жаралып, эл арасында ырдалып келе жатат. Бұл Динара жекебиз 2012 жылдан баштап Екатеринбург шаарына келип, өзүн чыныгы мекендештердин арасында чет өлкөдө жүрүп, өзүнүн поэзия жанрындагы калемин курчутуп, ушул жерде көптөгөн чыгармачылыгын жаратып, ушул ыр жыйнактарын чыгарды да. Бул эжекенин жөнөкөйлүгү, үйдө болсо эне, көчөдө болсо балдарын 2 уул 2 кызды тарбиялап, бүгүнкү күндөгү ушул кыргыздын чыныгы чыгаан балдар кыздарын тарбиялоодо өзүн көрсөтүп отурат. Ошол эле мезгилде ийримде кошкон салымдары, анан чыгармачылыгында ата мекенди сүйүү болобу, эненин орду болобу, чыныгы бардык нерсени ошол чыгармачылыгы менен жайылтып көрсөтүп келе жатат да. Ал нерсе бүгүнкү чыгып сүйлөгөн ушул Екатеринбург шаарындагы биздин аксакал акындарыбыздын, чыгармачылдарыбыздын сөздөрүндө айтылып кетти. Бул эжекенин дагы алдыда көптөгөн максаттары, ой тилектери бар. Ошол ой тилектер аткарылсын. Кудай кааласа калеми курчуп, Кыргызга келечекте дагы 3-чү, 4-чү, 5-чү өзүнүн чыгармачылык жыйнактарын тартуулайт деген ойдомун. Ийгилик болсун, калеми курчуй берсин. Обон жараткандагы ырлары бар. Бул дагы чоң ийгиликтерди жаратат деген келечекте көптөн көп ишеничибиз бар. Екатеринбург шаарында биздин таланттуу, биздин жазуучу ага эжекелерибиздин аябай көптүгүнө байланыштуу 2019-жылы биздин коомдун активисттери менен кошо биздин коом ушулардын талантын колдоо максатында эң биринчи жолу Екатеринбург шаарында поэзия кечесин өткөрүп бердик. Мынакей эми ушундай жакшы иш-чараларды өз алдынча улантышып, ушул иш-чаралардын баарын түптөшүп, бир адам эмес, аябай көп адам болуп көбөйүшүп, мынакей бүгүнкү салтанатты өткөрүп атканына биз аябай кубанычтабыз. Адабият адамдары бул биздин күзгүлөрүбүз, биздин ушул коомдо эмне болуп жаткан окуялардын баардыгын өзүнүн чыгармасы менен, өздөрүнүн ырлары менен, жан дүйнөсү менен коомго жеткирип берген ушул биздин бир көпүрөбүз деп эсептейбиз. Биз ар дайым колдоп келебиз. Өзүнүн жакшы китебинин бет ачарын өткөрүп жаткан Динара эжеге дагы үй бүлөсүнө аманчылык, тынччылык, баарыбыз аман болуп, бирдикте ынтымакта, кыргыз жарандары баарыбыз Екатеринбургда бирге амандыкта бололу. Ару Дүйнө клубунун мүчөсү катары экөөбүз көп иштерди чогуу алып барабыз. Бирибизге көп жардамыбыз берип, бирибиздин ырларыбызга, бирибиздин
баягы ички дүйнөбүздү чогуу алып келүүгө бирибизге көмөктү көргөзүп жүрөбүз. Карындашыма ушул китеби чыкканына байланыштуу анын үстүнө дагы орден, кичине медалдарды алып атат. Ошондой эле жазуучулук ишмерлигине мен тилектешмин. Ырларды жаратып, ден соолук алып, бала акырасы менен аман эсен болсун. Акындардын жан дүйнөсү булар биздин мигрант акындар деп коебуз да. Бөтөн жерде, бөтөн элде жүрөбүз. Алар бул жердеги мындай жашоодогу бардык бир гана жашоонун түйшүктөрүн сезбештен өзүнүн туюму менен, ички туюму менен, жан дүйнөсү менен дагы ошого кошумча мына айрыкча мекенге болгон сагынычты жүрөгүнүн өткөрүп, мекенде кандай окуя болсо ошонун жүрөгүнүн өткөрүшүп, ошону иштегенине карабастан Кудай берген талант бар экен, ошону таптаганча жан дүйнөсүнүн чыгармалар жаратышат да. Динара Ибраимова Санунаны мен 2017 жылдан бери тааныймын. Бул кыз экөөбүз мурда бир бирикмеде чогуу болуп ошо жердин таланты менен таанышып, эжесиңди болуп калып, анан кийин ошо боюнча байланышыбызды үзбөйбүз. Жазмакер, калемгер катары тааныган деле аябай ушунчалык дилгер, ушунчалык таланттуу да. Адамдын жүрөгүндөн элге жеткире алат да. Динарадан көп нерсени үмүт кылам, келечеги кенен кыз, келечекте элдин сүйгөн акындар болот деп ойлойм. Жалпы кыргыз элине калоорун ар дайым үй бүлөлүк бакыт, тынчтык болсун, ден соолукта болсун, өмүрлөрү узун болсун. Мен өзүмө эмне кааласам, жакшылыктардын, дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды ушул кыргыз журтума каалайм. Сөзү Динара Асанова, акындарым. Жапарова, Гүлдесте Капарова, Супара каналы, Екатеринбург шаары, 31 октябрь 2021 жыл.